7 февралдан тарта ар бир унаада камсыздандыруу полиси болуусу милдеттендирилүүдө. Бул мыйзам долбоору айрым айдоочуларга жага берген жок. Анткени унаанын көлөмүнө жараша жыл сайын эң жогорку камсыздандыруу төлөмү 13 000 сом өлчөмүндө көрсөтүлгөн. Менимче туура эмес милдеттендириш. Мен өзүм өз эркимде. Мен бирөөгө коопсуздук жаратсам, то башка. Мисалы үчүн техникалык неисправный машинаны мен көчөгө минип чыксам, айып пул салса, ошону таап мисалыга. Бул мүмкүн. А так мен мисалы үчүн мүмкүн аварияга кабыл бастырмын. А мүмкүн кабылсам, мен өзүм чыгашам. Өкмөт жол кырсыктарынын алдын алуу максатында камсыздандырууга милдеттүү түрдө өтүү жолун көрсөтүүдө. Бирок айдоочулар камсыздандыруу компанияларына ишеним артпай турушат. Страхование милдеттүү турда болуп атканы акыркы мезгиллерде көрүп атасыздар. Кандай бана январда теле масала маалымат каражаттарын караңыз. Мына январ айында республикабыз боюнча канча кырсык болду? Жакын 23 кырсык болду. 23 жараныбыздан ажыралыппыз. Bir ayda. Камсыздандыруу экинчиден мана мыйзамдуу жолго келишибиз керек. Страхование кылыш башка мамлекеттерде жакшы өнүккөн негизинен. Бул керек өзү. Адамзаттын жашоосунда керек бул нерсе. Но мен бир нерсени белгилегим келет. Биздин азыр Кыргызстандагы жалпы эле унаа башкаруучулар бул страховой компаниялар жөнүндө толук түшүнүгү жок. Биринчиден. Муну карапайым калк билиш керек. Кайсы мезгилде төлөнөт, канча процент төлөнөт дегендейдерчи. Анан кийин экинчиси ошол страховой компанияны мамлекет өз көзөмөлүнө алганда гана жакшы бир эффект берет деп ойлойм. Мамлекеттин элге көрсөткөн ыңгайсыз кызматтарынан тажаган жарандар камсыздандыруу мекемелери да элге ашыкча түйшүк алып келбесе, эң негизгиси кырсыкка кабылган айдоочуну убаракерчиликке салбай өз убагында акча төлөнүп берилсе дешет. Эми ошол туура эле максаттуу болуп ошол страхованиянын жыйынтыгын адамдар билип, натыйжасына өз убагында ушу кырсыктаган машиналарга төлөп берип, максаттуу пайдаланса жакшы эле. Анан бул да башкача жолдор менен адамдардын ишеничин актарбай койсо, бул өз максатына жетпей калат. Биз страхование камсыздандыруу немесиге толук кошулабыз, колдойбуз. 7 августтан тарта камсыздандыруу полиси жок унаа башкаруучу 3 000 сом өлчөмүндө айып пулга тартылат. Жарым жыл аралыгында ар бир айдоочуга камсыздандырууга өтүү боюнча эскертүүлөр берилет. Камсыздандырууга менимче жакшы ой менен караш керек. Бул жерде экинчи маселе камсыздандыруу ошо компаниялары дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, элге ишеничтүү камсыздандыруу компаниялар болуш керек. Бул тараптан дагы мамлекет тарабынан мыйзамдуу жактары каралган. Эми кандай жаңы жумуш башласа, ал жерде баары мындай алып атканда кемчиликтер чыгат, жакшы томондар болот. Буну иш жүзүндө биз алып барышыбыз керек. Учурда мыйзам долбоору министрликтер жана ведомстволордун макулдашуусуна жиберилип, коомдук талкууда. 7 февралдан тарта 15 күндүк, 1, 3, 6, 9 айлык жана 1 жылдык камсыздандыруу полистерин алууга болот. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.